Просто реально объясняйте своим детям, что драться нельзя, кусаться нельзя, царапаться нельзя, да, подстригайте чаще ногти, объясняйте, разговаривайте с детьми, будет все нормально. Я там никого не обвиняю, никого не ругаю. У меня тоже ребенок приходил и поцарапанный, где-то синяком, где-то там укусанный. Когда я у него спрашивала, он мне объяснял, говорит, я играл с мальчиком, мы бегали, там, он меня толкнул, я ударился, все. Даже подходила и спрашивала, было ли такое, да, было. Что теперь, он сам виноват? Я всегда говорю, значит, ты сам виноват, раз ты ударился. Не жалуйся, что тебя кто-то обидел. Если, конечно, кто-то его обидит, то он ответит, да. Но раз он сам играл и сам ударился, то в чем тогда проблема? Просто нужно с детьми разговаривать, спрашивать у детей. Вот вы сейчас реально не понимаете, да, что вам говорят? Я просто вот понять не могу. Я просто сказала свое мнение, да, если вам не нравится мое мнение, просто промолчите и все. И скандала никакого не будет. Вот и смех пошел, да, все шутку перевели, вот и все, вот и вся проблема, да, решилась. Народ, реально, давайте жить дружно, никто ни с кем не ругаться. Каждый родитель отстаивает свое мнение, отстаивает мнение своего ребенка и так далее, да. Просто давайте не будем ругаться, даже если чей-то ребенок кого-то ударил, просто подойдите, скажите, объясните своему ребенку, чтобы он больше так не делал, и все, на этом весь перебор закончится. Я так думаю. Ай, жаным, сен үшін мен ештеңе деген жоқпын. Дұрыс сөйлесіп көрейінші саған. Ойбай, я в общем говорю, баарыбызга баарын айтып атам мен. Сен үшін деген жоқпын. Кичине ошону түшүнсөң, пожалуйста. Саламатсыздарбы, урматтуу тенелер. Менин атым Нуриза, Софиян мамасы болом. Мен бул жака прям кимдерди баштадыңар, мына аягында 8 менен бүткөн абонент баштады. Бүгүн кечке собрание кылгыла, болбосо эртең понедельник кечке собрание кылайлы, ошол жерден чечип алабыз. Мен улмалап жумалап эме кылган адам эмесмин. Биринчиден, экинчиден менин атыма аябай көп кара сөздөрдү жазып атасыңар. Мейли унутпай эле коеюн. Үчүнчүдөн анан силер мен ким экенимди билбейсиңер, менен чогуу жашабайсыңар. Мен кандай адам экенимди силер да билбейсиңер. Өткөндө деген ошол акчанын айынан мен ичиме орнуп берген эмесмин, эч качан акчаны. Мен полностью көтөрүп директорго прямой кирип, директор менен сүйлөшүп чыктым. Директор өзү айтты, ушундай деди, оплатасы кандай болуп калат десем, 1 күнгө 60 сом деди. Через электронный кошелек аркылуу төлөйсүңөр деди. Банктан. Аны дагы методистке кирсек, ошондой банктын эмесин берет экен. Ошондо деген 1 айда 20 эле күн беребиз балдарды. Балдар 20 күн бергенде эсептеңиздер, 60 сомдон 20 күнгө канча сом болот? 600дөн 1200 сом эле төлөнөт экен. Бул жактан бизге деген 2400 сом алып атат. Анан музыкага эч кандай акча алынбайт экен. Мен бул вопросту да көтөрүп чыктым. Иши орнуп атат, мындай андай дегендерге силерге айтып эт. Менин ишим эч качан орунбайт, балдарым үчүн. Эч качан унутпагыла. Анан экинчиден мен балдарым үчүн мен дагы жанымды берген адаммын. Мен кече күнү 3-младший группага видеону таштагам да, баламдын денеси көгөрүп келген видеону таштагам да. Силер эч кимге жазган жоксуңар. Эми мен барып жабып салганда баардык карабай эменин баардыгын мага жаап атасыңар да. Мындай группа айтканда кандай десем силерге. Жаап атасыңар магачы. Топтогон акчаны деле мен акчаны деле эме кылган жокмун. Мен ал 1500 сомдон 300 сом деген жокмун. Бербей эле койгула, эч кимге бербей эле койгула. Ал менин балам үчүн берилген акча. Мен силерден акча сурабай элем. Бала үчүн баардыгына даярмын. Бирок мен алдыгы ушундай мен бүгүн директорго кирип сүйлөшкөнүмдө силер көтөрүп атсаңар, а эмнеге кече күнү менин баламдын денеси көгө эле болуп келди, ушундай ким жооп берет дегенде эч кимге чыккан жоксуңар? Эмнеге? Ошол вопросту эме кылгылачы, чечкилечи кана. Мен ушундай тим эле злая ведьма кылып койдуңар го. Башка родительдерде да бар, менин 3 балам бар. Мен силерге дагы бир жолу айтам. Башка родительдерде ынтымакпыз, бүт баардыгы менен кеңешпиз. Бүт баардыгы менен акылдашып анан кийин киргизебиз. А силер болсо өзүңөр 4-5 адам чогулуп алып эле өзүңөр менен өзүңөр. Бул деген пахта койгон да. Бири-бириңердин артыңарга пахта коюп, суу куйган адамдын эмесине кирип каласыңар да. Мен жака лично эч кимдерди мен өзүмө укугумду тепсип эткенге эме кылбай, мен өзүмдүн укугумду өзүм коргой алам. Бүгүн кечке же болбосо понедельник кечке собрание кылайлы, ошол жерде айтылып, ошол жерде чечилсин. Группага монтип жазбай алам. Мен полностью скриншот кылып, полностью мен директорго жөнөтүп койдум. Анан родительдер, мына эмени да көтөрүп чыктым, камера коебуз дегенбиз. Камераны да көтөрүп чыктым. Эмнеге ушундай койсо болобу? Биз негизи родительдер менен скрытый койсок дегенбиз. Бирок ал деген уголовный ответственностька жатып калат экен. Кандай кылсак болот десем, ал деген өкмөттөн бизге 60 камера берилген деди директор өзү. 60 камерадан 6 камера эле коюлган болчу, ал 6 камера дагы иштебей, иштен чыгып азыр бузулуп калды. Жакында буюрса койдуртабыз полностью ар бир эмеге ата-энелер көзөмөлдөп турган деди. Если мен туура эмес кылчу болсом, мына мен силерден кечирим сурайм. Баарына орозо деп, мени аябай каралап бир жаман сөздөрдү жазып атасыңар. Мен тим эле үнүм уксаңар, тим эле ведьма, жанагы последний ведьма кылып койдуңар, менин жөнүндө сүйлөсөмчү. Аңкылдайсың, антесиң, мынтесиң деп. Мейли аңкылдайын. Бирок мен жака лично мен жака асылбагыла. Потому что мен силерден 1 сом сураган жокмун. Же мен орозо кармасам, силер үчүн кармабайм, өзүм үчүн кармайм. Намаз окусам да, окубасам да силер үчүн окубайм, өзүм үчүн окуйм. Ар бир адам өзүн билсин, ар бир адам өзүнүн кемчилигин билсин. Ошон үчүн мен жака личный сөз жазбагыла, мен да силерге нефтенбейин, силер да мага нефтенбегиле. Собрание кылайлык, чечип алабыз. Мен баланы и так башка группага өткөрөм. Котором аны вопрос да чечилет. Просто силер өзүңөр да эме болгула, кичине мындай. Ата-эне болуп аткандан кийин ата-эне болгула. Анан тигиндей мындай деп бири-бириңердин артыңарга бириңер пахта койбой эле койгула. Өткөндө